Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бүгүн 10 ноябрь күнү Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында Чүй облусунун райондар аралык чемпионаты башталды. Мындай турнир экинчи ирет өтүп жатканын айтып кетели. Биринчи мелдеш октябрь айында өткөн. Бул жолу дагы жеңиш үчүн 8 район ат салышты. Алгач Чучугулак кармалып, чейрек финалдык жуптар аныкталды. Жыйынтыгында Кемин Ысыгата, Сокулук Панфилов, Аламүдүн Токмок, Москва Жайыл командалары бири-бири менен кезгелмей болду. Барына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Барына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ом. Барына чексиз. Биринчи оюнда Ысыгата Кеминдин тайгазанында 3 жоопсуз улакты таштап жеңишке жетти. Экинчи беттеште Сокулук менен Панфилов райондору чоң атаандаштыктагы оюнду көрсөтүп, жыйынтыгында Сокулук 3-2 айырмасында күчтүү болуп чыкты. Үчүнчү оюнда биринчи чемпионаттын жеңүүчүсү Аламүдүн Токмокко 2-4 эсебинде утулуп калды. Ал эми Жайыл чейрек финалда Москваны 3-1 эсебинде жеңди. Андан кийин жарым финалдык оюндар болду. Сокулук Ысыгатанын таш талканын чыгарып 11-3 эсебинде утуп алды. Ал эми Жайыл 3-2 айырмасында Токмоктон күчтүү болуп чыкты. Бүгүн 11 ноябрда финалдык оюндар болуп өттү. Алгач 3-чү орун үчүн оюн болуп, Токмок Ысыгатаны 5-2 эсебинде утту. Белгилей кетсек, ушул эле командалар биринчи чемпионатта дагы 3-чү орун үчүн ойношкон. Анда дагы Токмок утуп алган эле. Андан кийин финалдык беттеш болуп, көпчүлүк көрөрмандын кызыгын арттырган оюнда Сокулук Жайылды 5-0 эсебинде утуп алды. Белгилей кетсек, биринчи чемпионатта дагы Жайыл финалда утулуп калган. Темир Молдокулов, Алы Назаров аттуу белгилүү улакчылар баштаган Сокулук бул турнирде чемпион болуп, баш байге Жигули автоунаасын утуп алды. Ал эми Жайыл командасы 100 000 сом байгеге ээ болду. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясы расмий маалымдайт. Чүй облусунун лигадагы ойноп жүргөн оюнчулары Эмирлан Жеңишбеков, Кубаныч Султан уулу, Аскат Аскаров, Элдияр Жеңишбеков, Нурбек Юсупов жана башкалардын азыркы учурда өтүп жаткан райондор аралык оюндарына катышууга уруксат берген. Башка сырттагы жетекчилери катышуусуна тоскоолдук жаратып жатканына Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын эч тиешеси жок. Бул тууралуу көпчүлүк көрөрмандар нааразы пикирин билдирип жатат. Ушул жигиттерди бөлүп жарып кошпогондор, спорттон алыс адамдар, Көк Бөрүнү түшүнгөн адамдар эч качан андай кылбайт. Канча жыл Сары Өзөндө жүргөндө молодец, эркек, жигит деп бакырып келип, бөлөк клубка өткөндө тиги бу алар мындай тигиндей деп баат эле ызы-чуу кылып жатышат. Бөлөк мамлекетке ойноп жатты беле. Кыргыздын эле клубу, кыргыздын эле Көк Бөрүсү. Оюнда негизинен ушундай болуш керек. Ар бир оюнчу өз каалоосу, көңүлү болгон жерге ойной берсе болот. Сиздер бул кырдаал тууралуу кандай пикирдесиздер? Комментарий жазыңыздар. Белгилей кетсек, Чүй облусунун биринчи чемпионаты 20-21 октябрь күндөрү болуп, анын жыйынтыгында биринчи орунду Аламүдүн району алып, баш байге автоунааны жеңген. Экинчи орунду Жайыл району ээлеп, 100 000 сом акчалай сыйлыкты алган. Үчүнчү орун Чүй Токмок, 4-чү орун Ысыгата командасы болгон. Мыкты оюнчу наамы Аламүдүндүн мотору Сейитбек Анарбек уулуна берилген.